Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ньюти телеканалы менен биргеликте эле адаттагыдай дабагер көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Аналса мен Айгерим Токтоналиева алып баруудамын. Алдыңкы өнөттөрдө биз кант диабети жана анын нерв системасына тийгизген таасири туурасында айтылуу невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбыз менен биргеликте эле маек куралык деп турабыз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Рахмат, алгач ушунтип убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергениңизге. Анан мына ушул кант диабети акыркы күндөрү миллиондогон жарандардын өмүрүн алган, ошол эле учурда өмүр бою коштоп жүргөн дарттардын бири болуп саналып жатпайбы? Деги эле бул эмне болгон дарт? Түшүнүк берип өтсөңүз. Кант диабети же болсо? Эми кант диабети жөнүндө сөз болгондо бир серьезный, коркунучтуу оору ойго келет да. Баарыбыз эле кант диабети чочуп кетебиз. Бул кандай оору депчи. Эми бул баягы өнөкөт оорулардын бирине кирет. Организмдеги эң көп органдар жабыркаган ушул оору да. Көбүнчө кан тамырларды, майда кан тамырларды, чоң кан тамырларды, андан организмде канда глюкоза көбөйүп кетет. Эми муну түшүндүрүп айта турган болсом, бул ооруну көп врачтар дарылайт. Биринчи кезекте, конечно, эндокринолог, терапевт, андан бөлөк дагы бөйрөк врачы, нефролог, көз врачы, офтальмолог, окулист, анан кан тамыры врачы, анан негизинен үй бүлөлүк дарыгер. Көз салып, көзөмөлдөп туруш керек. Анан бул оору жөнүндө сөз кылганда мындай деп айтсак болот да, эмне үчүн глюкоза канда көбөйүп кетет. Бул уйку бези, поджелудочная железа. Ошондо инсулин деген гормон чыгып турат. Ал инсулин болсо клеткадын рецепторларын таасир берип, глюкозаны клеткага киргизип турат. А глюкоза эмне? Кээ ойлойт, глюкоза кандай депчи. Бир жолу бир тойдо отурсам, бир эже айтып калды. Ой, врачтар дагы сахар салабы кантка депчи. Глюкоза эң керек зат. Анткени глюкоза менен организм иштейт, клетка иштейт. Биздин глюкоза конечный продукт деп коет, энергия берчү. Биздин кыймыл аракетибиздин баары глюкоза менен болот. Анан ойлоп көрүңүз, ошо кыймыл аракетти кылган глюкоза клеткага кирбей койгон, канда көбөйүп кеткен. Эди канда көбөйүп кетсе, ал саара менен чыга баштайт. Мунун аты да ошондой. Диабет дейт. Кант жыжыңы. Жыжың дегенде азыр жаштар түшүнбөйт да. Сууну көбүрөөк иче баштайт, анан сийгилик дей баштайт. Кант сийгиликтиги да. Анан көбүрөөк сийгенде 1-5-6 литрге чейин заара чыгат. Анан организм, конечно, асылап кетет, ал кетет, жана бөлөк органдарга таасир берет. Эми экинчи механизм бул зат алмашуу. Бардык зат алмашууну бузат. Эми эң негизги зат алмашуу бул белок да, чынбы? Белок бул клетканын негизин түзөт, стройматериал, фундамент, стенасын, ошо клетканын белок түзөт. Анан май, жыры. А жыры болсо, май болсо иммунитет, гормон. Андан кийин май катмары, организмде теринин алдында май катмары, защитный функциясы бар да. Ошол майдын эриши бузулат. Анан эми баягы инсулин чыкпай калса, майдын эриши кандай бузулат? Кетон деген эрибей май, толук эрибей кетон деген зат чыгара баштайт. Ал кетон кандай? Кетон деген организмди отравить этет. Жанагындай уулуу затка айланат да. Өзү уулуу зат болот кетон. Толук эметпей калат да, эрибей. Анан ал дагы организмди ууландыра баштайт. Ошондо биз жанагы гипергликемический кома деп атпайбызбы? Адам алсырайт, уйкусурайт, баш ооруйт, баш айланат, куза баштайт, оозуна ацетон жыттанышы мүмкүн. Анан жанагыдай комага түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай деп эле айтсак болот. Бул организмге керектүү глюкоза канда көбөйүп, клетканын ичине кирбей, өзүнүн ширесине өзү күйгөндөй болот. Глюкоза керек. Организмге бирок ал клетка кирбей атпайбы, энергия айланбай атпайбы. Анан кийин ошентип майда дагы чоң кан тамырларга зыян келтирет да көбүнчөсүнчү. Түшүнүктүү. Анан жогоруда сиз айтып жатпайсызбы, мейманда отуруп анан кант салсам баары таң калды депчи. Ошондо көпчүлүк жарандар бул кант диабет болбош үчүн алдын алам деп эле кантты салбай ичкенге да өтүп атышпай азыркы тапта. Бул негизи туура эмеспи ошондо?
Эми кант организмге керек болсо, эме глюкоз организмге керек болсо эмне үчүн туура? Глюкоза жакшы сиңип атса, сенин глюкозаң өзүнүн ишин аткарып атса, сенин кыймыл аракетиң болуш керекпи? Алың кетпеш керекпи? Конечно, ошондой эле майды деле. Элдер коркутту. Ой, май жаман деп. Ой, май организмге керек да. Өлчөмдүү түрдө. Мисалы, 20% май деп коелучу, керек. 40% эме деп коелучу, 30-40% белок, ет. Анан 50-60% углевод. Бул нан, бул глюкоза. Бул жанагыдай ар түрлүү таттуу туттуу кондитерский изделия бүт бардыгы 60% көп да, 50-60% керек организмге. Анан кыймылдын баары бизде энергия глюкоза менен болуп атса, анан өзүбүздүн глюкозабыз өзүбүзгө каршы иштеп атса, конечно, жаман болот. Түшүнүктүү. Анан нормасы менен пайдаланыш керек экен да демек. Анан алгачкы белгилери кандай болот? Дегиле адам ушул кант диабетине чалдыккандыгын, ошол илдетке жабыркагандыгын кантип билсе болот? Оозу кургайт. Биринчи кезекте оозу кургайт. Сууну көп иче баштайт, жаарда дейт бизде. Адам өзүнчө эле суу ичкиси келип эле, анан көп заара кыла баштайт. Анан ал кетет. Конечно, бул жерде биринчи эмелер турат, тиги белгилери. Бул жерде турбайбы? Эми ушул жерде ушулардын баары турат. Глюкозанын өзү нормасы мисалы 4-5тен 6-5ке чейин болсо, андан ары көбөй баштаганда билинет. 7-8 болгондо уже организм суу көп иче баштайт. Эми бул уйку эс жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эндокрин оору болуп атат. Ошон үчүн муну башында азыр деле ошондой. Биз глюкозаны жылына бир нече жолу көрүп турушубуз керек, кандагычы. Текшерип. Илгери баягы атам заманда сийдикти жалап тиги эмес таттуу экен деп көрүшкөн. Илгерки врачтар. Эми биз жөн эле турган анализге жибербей атпайбызбы? Анализди, конечно, көрүп туруш керек. Профосмотр деген бар, пожалуйста. Эми аны өтүшүп кеткенде зачем? Аны өтүшүп кеткен билинбейт башында. Ошон үчүн мында 3 степень бар да. Бул башынан айтканда сахар 2 типке бөлүнөт. Биринчи тип деп коет. Булар балдар ооруйт. Булар баягы 30 жашка чейинки жаштар ооруйт. Мында аутоиммунный дейт. Мында такыр эле бизде астровка лангерганцы деген бар. Ошол бул эми 5 деп атпайбызбы? 5 аралчалар. Эми клеткадан чоңуракта. Эми ошолор инсулин чыгарып турат. Эми ошол инсулин толук чыгарбай калат да. Чүрүшүп калат. Поджелудочный железаңыз чүрүшүп, инсулин чыгарбай калса, ал ошо биринчи тип. Инсулин зависимый дейт. Инсулинге көз каранды. Алар чыдабайт. Жанагыдай инсулин сайбаса. Ошо бизде 2 түрдүү инсулин болуп атат азыр, протофан актропит деген. Сайбасаң, сразу комага түшөт. Ошон үчүн булар опасный. Булар менен мисалы 85% экинчи тип менен ооруйт. Экинчи тип менен мисалы 50 жаштан өткөн аялдар көбүнчөсүн, толук аялдар. Эми дүйнө жүзүнүн 3% сахардын диабети менен ооруйт экен да. Ошонун ичинен 50 жаштан өткөндөн толуктуп болсо, эркектер деле ооруйт. Бирок аялдар көбүрөөк да. Ошон үчүн ошо 2 тип менен. Эми мунун белгиси кандай? Эми 3-чү степенде өдүмбү? Биринчиси бул көзгө таасир берет. Биринчи степенде эчтеке билинбейт. Тамак ичип эле жүрүп, анан легкий степень дейт. Анда жөн эле диета менен карандан жеп, жанагы сахар жебей, бизде жеңил сиңе турган углеводдор бар да. Булар таттуу. Ошо таттуу жебей, ошон үчүн сахарды коркуп атпайбы? Таттуу жебей эле жөн эле диета менен регулировка кылса болот. А бирок көз деле кичине билиниши мүмкүн, а бирок буттар чымырашы мүмкүн. Буттун кан тамырларына берет да. Анан экинчиде болсо, кетоацидоз деген болуп билинбейт. Жана отравление. Экинчиде болсо кичине билиниши мүмкүн. Көз начарлашы мүмкүн, бир аз да. Эми бөйрөк дагы туура эмес иштеп калышы мүмкүн. А 3-чү степенде толук эле билинип калат. Уже организмде кетоновый тело көбөйөт. Ацетон жыттана башташы мүмкүн, комага түшүшү мүмкүн, териси кургашы мүмкүн, жанакындай фурункул чыгышы мүмкүн, жанакындай организм терилер кычышы мүмкүн дегендей уже билинип калат. Тери жабыркап баштайт экен. Ооба. Анан эндокринологдор жанакынтип көрүп, эми инсулин алганда элдин баардыгы чочуйт да. Инсулин деген жаманга деп. Инсулин организмди кармайт да.
глюкозаның бир орынга кармайт. Жакшы жагы көп. Бирок көп эле инсулин албасам деп аракет кыла берет да. Албаса диета кармасы, пожалуйста, дары ичсин. Дарын түрлөрү бар, азыр жакшы дарылар бар. Инсулин жетиштүү элеби өлкөдө? Өлкөдө ошо тартыш болуп калып атпайбы? Мен инсулин менен, конечно, эндокринолог болгондо менин биринчи кезим эндокринолог. Улуттук госпиталдан өткөм тиги интернатураны. Анан энди мурда эндокринолог болуп бирок иштеген жокмун. Невролог болуп кеттим. Бирок инсулин тартыш болуп калышы мүмкүн. Анткени биз сырттан алабыз да. Ошон үчүн азыр өзүбүз чыгарганга аракет кылып сөздөр жүрүп атпайбы, угуп атпайсызбы? Өзүбүздөн чыкса жакшы. Анткени жана биринчи типтегилер инсулинсиз жашай албайт. Кандай болсо да инсулин сагыш керек да. Нерв системасына кандай таасирин тийгизет ушул диабет? Эми нерв системасына биз ошо невролог болуп бизге келишет да. Биз игилотерапевт болгондон бери эле ушу ийне сайын бутум чымырайт, бутум кыбырайт, бутум муздайт деп келишет. Көбүнчөсүнчү кол бут ооруйт. Кол буттун нервтерин паразит этет четки нервтерди. Анан нервти паразит эткени аз келгенсип борбордук нерв системаны дагы, четки нерв системаны, борбордук нерв системаны паразит этет. Биринчи бизде энцефалопатия деп коебуз, мурда бир айткам, атеросклероз оорусу, гипертония оорусу. Ошолор бул күчөтөт сахарный диабет. Өзүң атеросклероз болсоң, жашың өтүп калып, давлениең болсо, анан бул кошумча болсо, конечно, организм сразу эле билинип калат. Ошондо жанагы инсульт болгондор да көбөйөт, ошондо инфаркт болгондор да көбөйөт. Анан энцефалопатия, баш айланат, баш ооруйт, баш салмактанат, өзү мурдага сезбейт, көңүлү чөгөт. Мындай эле баягы мурдакыдай болбой калат адам, память начарлайт. Анан кускусу келсе, баш ооруса биз ушу дарылайбыз, энцефалопатия. Диабетический энцефалопатия дейбиз. Анан четки нервный система. Четки нервный системадан бул баш мээ нерви. Бизде черепно-мозговой нерв деп коет. Ошонун үчүнчү парасы. Көздү кыймылдоочу нерв. Блоковой нерв дегенибиз бар. Анан кийин көздү сыртка тартчу нерв. Бул абдуценс дейт, отводящий нерв. Ошолор сырт дейт. Ошо менен бизге келишет. Жакында эле 2 ай азыр дарыланып атат. 55-тен 60-ка чейинки. Өкө тең бир мезгилде келген. Көздөр иштебей калып. Көздөр мүтөлүп туруп калат. Жабылып, токтоп эле кыймылдап калат. Анан көз жабылып калса, доени эки болуп көрүнөт да. Анан кийин коркуп кетет да, чынбы? Көзү ачылбай калат. Көз кабагы түшүп калат. Анан зрачок дейт, карек кеңейип кетет. Коркунучтуу да. Көзүң бирөө болсо жабылып калып эле эмесе. Анан кийин 1 ай мурун келген, 2 ай болуп туруп анан 1 ай 10 күн дарыланды. Анан кечиккен. Мен айткам 1 айдан келгиле көзүңөр иштеп калат деп. Анан жакшы азыр. Өкө тең бир убакта келди. Өкө тең бири-бирин көрүп. Кандай методду колдоносуз? Мына азыркы тапта көрүп аткан телекөрүүчүлөргө да абдан кызык болуп жатса керек дейм. Эми биз четки нерв системаны дарылайбыз да. Ошонун атайын дарылар бар. Биринчи орунда, конечно, кан тамырды кеңейтиш керек. Кан тамыр жөнүндө сөз болот бу. Көздүн кан тамыры жөнүндө. Андан кийин кан тамырды кеңейтип, анан стимул кылыш керек иштеткенгечи. Игилотерапия да жакшы жардам берет. Кыймыл аракет, анан жанагындай атайын дарылар бар. Ошол зат алмашууну жакшырта турган, иштете турган ушундай комплекстүү дарылайбыз да. Анан кийин, конечно, өзүң мисалы мындайлар келип турушат. Эми бат-бат эмес, эми келип турушат. Бирок результат жакшы. Андан бөлөк дагы мисалы кол иштебей калган, начар иштеген полиневропатия деген бар. Полиневропатия деген көп диабеттен. Колу чымырайт, буту чымырайт, анан басканы мурдакыдай болуп калат. Бизде тоокчо басып калат, тоок кантип басат? Бутту жер шлеп этет, ушинтип басып калат. Көрөсүң, бул эме экен. Анан бизде атайын эме бар да, көрө турган баягы атайын аспаптар. Бутту сайып көрөбүз. Текшерип, электромиография деген бар, аны менен текшеребиз. Бут нервтерин текшеребиз, полиневропатия. Сезбей калат жерди. Жакшы баса албай калат, чолоңдоп калат. Андан кийин буттун кан тамырларында паразит этет. Кан тамыр паразит этсе, бут жанагы бозорот. Бул бутту гангрена кылат да, некроз кылат, агыртууч. Ошон үчүн көп врачтар катышат. Буга жана сосудистый хирург дегендер катышат. Буттардын уштарын кезет. Буттун өзүн кезет, гангрена болуп кетсе. Эми айыл жеринде болсо, тоодо болсо, тетиги жакта жайлоодо болсо, өз убагында келе албайт да, бут оорugandачы. Анан жүрө берет, эчтеке болбойт го депчи. Анан бут жанагы некроз болуп кетет, учтары. Көбүнчө учтары. Анан өйдө баштайт.
Рөйдөткөндө деле, ой, сен инсулин ал, сен өз убагында дарыла деш керек да. Түшүнүктүү. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер кызыккан болсоңуздар, төмөндө көрсөтүлгөн номерге байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми Бекбоев клиникасынын дарегеси Бишкек шаары, Асрахан көчөсү 23 дареги. Кант диабетинин алгачкы белгилерин же болбосо өтүшүп кеткен убагында деле кайрылсаңыздар, дарыгер жардам берет деген ойдобуз. Анан агай дегиле мына жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Абдан кооптуу экенин, анан азыркы тапта бул илдет жашарып, да ушул өспүрүмдөрдө дагы, жаш балдарда дагы көп болуп атпайбы? Анан мындан улам дегиле кант диабети тукум кууйбу же кандай? Кант диабетинин эмне кант диабетин пайда кылат? Конечно, тукум куучулук касиетке, жана балдарда. Ата-энеси өкө тең оорусо тукум куучулук касиетке. Андан бөлөк дагы бул көбүнчө сидячий образ жизни дейт. Отуруш дегенде. Эми баягы возрастта кишилерде да. Андан кийин жанагындай бир нерв фактору. Биз көбүнчө сурайбыз, мен психотерапевт болгондо сурайм. Сиз мурда кайгырдыңыз беле, капа болдуңуз беле, бир мындай причина болду десең айтат. Илгери ушундай болуп, жанагындай банкрот болуп, же бир бирдеме болуп, ушундай катуу кайгыргам депчи. Анан давление менен да коштолуп жүрөт. Көп нерсе муну вызывать этет да. Көбүнчөсүн, конечно, уйку эстин оорусу. Панкреат болсо, травма болсо, уйку эс. Эми көп себептер бар. Негизги себеби жанакыдай семиздик, толуктук. Эми аял заты айтып атам көбүрөөк ооруйт деп, эркектер деле ооруйт. Андан эркектер ооруса көп карабай коет өзүн. Анан кээ бир адамдар өзүнө шепетилине карап, жакшы аракет кылып, инсулинди бир калыпка эле кармап жүрсө осложнение болбойт. Эми мунун главный осложнениясы көзгө. Көз көрбөй калат. Жанагындай көздүн кан тамырлары ретинопатия дейт. Эми сокур болуп көз көрбөй калган угуп эле жүрбөйбүз, көрүп эле жүрөбүз. Ошого жетишпеш керек, анан катаракт дейт, глаукома дейт, чыгып көздүн сосудтарын. Көздүн сосудтары майда сосудтарда. Анан бөйрөктүн сосудтарын. Бөйрөктүн сосудтарында көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Өзүбүз эле мондай дарылап жүрөбүз. Гемодиализге попадат дейт калат. Бөйрөктө мисалы остаточный азот, мочевина, креатин дегендер чыгат да, шлак. Ошо шлак чыкпай калат. Белок чыгып, көп чыгып калат, анемия болот. Ошентип диабетский нефропатия деп коет. Нефрологдор дарылайт. Алдын алыш керек да. Андан кийин болсо неврологдор бизге жанакындай энцефалопатия менен келет, жанакы четки нерв системасынын жабыркашы менен келет. Бирок кол бутум ооруду дегендер көп. Анткени адамдар билбейт, көп сезбейт. Оорумайынчачы калган белгилерин көп байкалышпайт, Анан эле сонмун деп жүрө берет. Анан качан колу буту чымырап, буту уктатпай, түшүндө жанагындай булчуңдар тартылып, судурук болгондо анан келишет. Ого, бул жаман турбай депчи. А кээде жанагыдай бизде айтып атпайбы, кома. Команын эки түрү бар. Глюкоза көбөйүп кеткенде жанагы гипергликемический кома, анда болсо оозунан жыттанып калат. Алсырап, уйкусурап уктап калат. Аны биз билебиз. Уже уйкусурай баштаганда коркосуң. Ой, көрчү сакарын. 20-дан ашып кетип тигинде мындай эле сурулдап калабыз койгой депчи. Гипогликемический андан жаман. Кан түшүп кетсе. Кан түшүп кетсе мээге кислород жетпей калат. Мээге кан жетпей калат. Заматта тиги адам жанагынтип акыл эстен ажырап калат. Акыл эстен ажыраса жаман да, чынбы. Карагалон мозгу дейт биздечи. Мен иштеде турган атайын болсат бар. Ошого кан жетпей калса, акыл эси начар болуп калса, эчтекени тааныбай калса жаман да, чынбы. Ошондой коркунуч бар. Ошон үчүн биз гипергликемическийден коркобуз. Бирок анча коркпойбуз. Гипогликемическийден коркобуз. Анткени инсулин алып атып, тамак жебей коет. Инсулиндин өлчөмү гликометр деген болот. Күн сайын көрүп туруш керек. Көрбөй коет. Андан кийин жолдо кетип барат, эле чарчап тиңтимине болгондо сразу башы айланып жыгылып түшөт. Ошол жерден эле тиги эндокринологдор айтат. Ой, 5-6 тиги кант салып жүр. Жаман болсоң эле оозуңа сала каласың депчи. 1-2 сала калса иши жакшы болот чөт. Сразу глюкоза коюш керек да. Кан тамырданчы. Түшүнүктүү. Анан жогоруда айтып калбайсызбы, 20-дан ашпаш керек деген өңдүчү. Дегиле норма боюнча көрсөткүч канча болуш керек? 5. 4-5тен 6-5ке чейин. 6-5те тамак ичип момундай эметсең 6-5 болушу мүмкүн. А так 6-дан ары эле адам коркуп башташ керек. Коркунучтуу, кооптуу. Улам көрүп башташ керек да. Анан 7-8 болсо уже атайын тесттер бар.
анда издеш керек. Бул жерде сахар барбы, глюкоза, диабет барбы депчи. Анан ден соолугу чың адамдар деле жылына бир иретпи, канча ирет көрсөтүп коюп туруш керекпи өзүн жана балдарды? Эмдеги эле адам ден соолугу жакшы болсо деле, кандай болсо деле бир жылына бир 4-5 жолу колунан келбесе 2 жолу 3 жолу сахарды көрсөтүп турган дурус. Бизге дарыланганы келишет да, дарыланганы келгенде биринчи кезекте конечно эндокринологдор дарылайт. Азыр айтпадым да, инсулин жакшы, инсулинден коркпош керек. Анан атайын дарылар бар. Жанагыдай сульфанилмочевина деген, бигуанит деген ошо дарылардан ичип, бул инсулинди азайтса болот. Анан да бир дарылар бар, обмен. Бул жерде зат алмаш жөнүндө болуп турат. Обмен жакшыртып турган дарылар бар, ошолорду сайдырыш керек. Негизи комплекс дарылаш керек. Анын ичине бай биздин игилотерапия да кирет. Игилотерапия биз жанагы чымырагандарга, нервке иштебей калгандарга, баш ооругандарга, баш айлангандарга жанагы көмчөсүн саябыз. Массаж деле болсо болот. Колду чымырагандаргачы. Эми комплексин дарылан жакшы да. Буттап калбатыппы? Анан бүгүнкү күндө ушул дал буттан айрылып кесип койгон учурлар да көп болот атпайбы, диабеттен уламчы. Анан акыркы күндөрү чет элде атүгүл Кыргызстанда дагы бутту кеспестен эле операция жолу менен тилип туруп ошол кан тамырчаларды тазалап дарылагандар дагы дарыгерлер пайда болду. Буга пикириңиз кандай? Эми бул кан диабети татаал оору. Жанагынтип соо кишини жанагындай бир эндоартрит болсо, конечно, кан тамырды кесип дарылайт. А бул жерде сахар болуп атпайбы? Биринчи кезекте сахарды азайтыш керек кантты. Ошо бул комплексин дарылаш керек. Мынтип антип эле кесип дарылайм десең, кайра эле начарлап, кайра эле осложнение болсо ким жооп берет дагы? Эч ким батынбайт. Сахарный диабет менен анда операция жасагангачы. А бул жерде организм, мисалы, таза организм болсо, бул деген буна көп органдарды прорастить этип атпайбы? Организмде бүт кан тамырды, өтө жанакындай кичинекей кан тамырды, чоң кан тамырларды, жүрөктүн кан тамыры болобу, мээнин кан тамыры болобу, колубуттун кан тамыры болобу, кан тамыр деген жанакындай сахар көбөйүп атса, аны операция кылганда ал осложнение болуп, кайра эртең күнү эметкесе жооп бере албайт да, враччы, коркот. Абайлаш керек да. А жөн эле мындай жанагы тамеки чегип эндоартрит болуп, бутуна сук тийип эндоартрит болсо, анда, конечно, кан тамырды алмаштырса болот. Түшүнүктүү. Алдын алуу боюнча да айтып өтсөңүз, кантип алдын алыш керек дейли бул дарттан? Эми алдын алуу деген баягы эле айткан терең уйку, 8 саат сукташ керек. Нервти сакташ керек. Нервти сактабаса болбойт. Андан кийин өз убагында эз алыш керек. Эми эгерде кокустан уну менен ооруп калсаң, глюкометр менен күн сайын сахарды көрүп туруш керек, глюкозаны канда. Анан врачтар да билиш керек. Врачтар дагы биринчи кезекте эле кичине эле сөзүктө, даже баарын эле көрө берсе болот, коркпой элечи. Глюкозаны көрүп туруш керек келген кишичи. Кичине эле шек болсо, мен суусап атам, менин алым кетип атат, мен моминтип колубутум чымырып атат десе эле глюкозаны көрүш керек. Анткени бул коркунучтуу болуп атпайбы? Билинбей талкалай турган оору да. Түшүнүктүү. Физикалык көнүгүүлөрдү жасоого кеңеш берилсе керек, э? Физикалык көнүгүү мына көп кишилер билет. Мен көп басып, жанагынды врачтар басты айтты, ошондо глюкоза азаят экен деп басышат. Ал баскан жакшы. Бирок нагрузка келтирбеш керек да. Жанагы физикалык көнүгүү болот. Анан жанагынтип катуу эле шакылдатып көнүгүү жасай бербеш керек. Анан ошондой баягы орлук иши өзү билип калганда, мен айтам, көнүгүү мисалы канча басасың, көп басам дейт, момунча километр дейт. Километрдин негири бар. Жүрөккө деле күч келтирбеңиз, сиздин давлениеңиз бар. Анан кийин басып туруңуз, конечно, баспа деп эч ким айтпайт. Бирок мен сахарым снижать этип атпайбы дейт. Ага дары ичиш керек. Организмди момундай напрягать этпеш керек да, чыңалтпаш керек. Өзүнө жашына карата. Мисалы 70-тен өткөн 80-деги киши болсо кечке эле басып жүрө бермек беле. Абайлаш керек да. Жүрөккө күч келтирбеш керек. Түшүнүктүү. Эми жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, бул диабеттин четки жана борбордук нерв системаларына тийгизген таасири туурасында ошого да токтолуп өтсөңүз. Эми баягы четки нервный системадан бизге келген оорулар колдорум иштебей калды деп келет. Колум чымырып атат. Колум даже көрсөтөт, момунтип жумулбай атат депчи.
Бул баягы периферический нерв. Остеохондроз менен де байланыштуу, сахар менен де байланыштуу. Аны баягы дарылаганда биринчи кезекте кан тамырларын, жанагы пентаксипин деген дарылар бар, ар түрлүү дарылар бар. Кан тамырларды оңдош керек, кеңейтиш керек. Ошо менен комплекстүү иглотерапия да жакшы экен. Иглотерапия ошон үчүн эле баягы мен иглотерапевт болгондон ушул сахарды дарылап калган себебим биринчи кезекте өздөрү айтышат, иглотерапияны жакшы болуп атам депчи. Ошон үчүн Кытайдын ийнеси бул жерде аябай жакшы жардам берет. Түшүнүктүү. Так, токтолчу маселелер барбы сизде? Токтончу маселе мына бул жерде кетоновый тело кандайча боордон обмен болот, кандайча толук эрбей калат, кандайча организмди отравить этет деп дегени бар экен. Анан бул жерде биринчи, экинчи типтер бар экен. Жанагы инсулинозависимый, инсулин независимый деген. 30 жашка чейинкилер биринчи тип менен ооруйт экен. Кескин түрдө башталат экен. Скорый менен алып кетет экен, жанагындай комага түшсө, инсулин алып биринчи типтегилер. Андан кийин сразу уйку без иштебей калат, жакшы. Иштебей калат да, мындайча толук эле ачып керек. Аутоиммун оору. Ошон үчүн буга инсулин бербесе болбойт. Андан кийин баягы өз убагында күн сайын эле бул карап туруш керек. Балдар болсо опасный. Жерде абы жок. Сразу кинодон деле көрүп атабыз го, турмуштан деле көрүп атабыз. Инсулин албаса өлөт деп эле чуркап жүрүшпөйбү? Ошол да. Бизде де инсулин азайып калды дегенде миңдерге чейин барып кыйкырып жүрүшпөдү. Опасный да инсулин албасачы. Экинчи типте болсо старший 40 лет дейт, 50 жаштан өйдө. Андан кийин эмеге акырындан башталат. Тамакты турлаш керек. Тамак, эми кайсы тамак? Баары эле гречка дейт. Баары эле кара нан дейт. Эми аны билет дедим баары элечи. А тоодон келген киши кантип кара гречка жейт. Тоодо жашайт, ойлонуп көрсө малчы. Анан кечке эле гречка жей берсе, анан конечно ал деле өзү жылкынын этин жегиси келет. Конечно кишини жаш керек. Куйдун этинен ар түрдүү формада кайнатма. Кээ бирөө айтат, мен тиги музоонун этин, торпоктун этин жесем жакшы экен деп. Конечно жесин. Кичине эт жеп турбаса болбойт, ал кетет. Адамдын өзүнө караш керек. Диета жок, диета строгий. Бирок ар кимге индивидуальный. Кимге кандай жагат. Мисалы, эркек кишиге эт бербөйгө эмне болот, чынбы? Уйдун этинен, конечно, жеп туруш керек. Кайнатма түрүндө. Ал керек. Мына ошон жазып туруп. Чеги менен анан өз убагында дарыш керек. Эки түрдүү дарылар бар, өз убагында ич керек. Мына көрбөйсүзбү? Бул жерде көрсөтүп тур. Жер механизм экен. Көз. Гангрена. Бөйрөк. Инфаркт. Жүрөктү инфарктка алып келет. Инфарктты бул прямо алып келбейт. Бирок коронарный сосудту буга дагы эме зыян кылат да. Инсультту көбөйтөт. Инфаркт көбөйтөт, просто көбөйтөт. Андан кийин да ошол эле жазып тур осложнение. Офтальмопатия дейт, инсульт дейт, кардиомиопатия дейт. Андан кийин нейропатия дейт. Муну биз айттым. Нарушение периферического кровообращения дейт. Муну сосудистый хирург, микрохирургтар да качат. Анткени манжаларды көбүнчө операция кылып калат да. Ооба, манжалар демекчи, жана тери көпчүлүк учурда ошо бутты тырмакты алгандан же кичинекей киргенинден эле ырымдап ошондон пайда болуп кетип атпайбы, бүтпөйчү териси. Анан башка органдын териси деле ушул сыяктуу болобу же буттук эле ушундай? Жок, бул өзү кээ бирөө ойлойт, бутума тийип коюп балекет болду депчи. Ал өзү балекет болуп турган. Өзү эле камданып турган. Анан кийин тиги буттун жана тырмагы бошоно баштады да. Анан тийип койду, инфекция попадать этти, күчөп кетти. Көрдүңүзбү? Ал өзү эле ошентип араң турган. Аны абайлаш керек, тазалап жүрүш керек. Бул жерде гигиена аябай чоң роль ойнойт. Анткени кичинекей эле бирдеме болсо жабышат. Ооручу. Демек өзү ошого жетип калган убагы болот экен да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ньюс телеканалы менен биргеликте эле дабагер көрсөтүүсүндө кант диабети жана анын нерв системаларына тийгизген таасири туурасында маекке күбө болдуңуздар. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиева алып бардым. Ал эми маектешим белгилүү невролог, психотерапевт Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбыз болду. Эгерде кимде ким кызыккан болсо, бизде YouTube баракчабызга баш багып, дабагер деп дагы издеп таап көрсөңүздөр болот. Ал эми агайдын клиникасынын дареги болсо Бишкек шаары, Астрахан көчөсү 23. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар. Рахмат сиздерге.